31 bölüm. Теңир Мусага дагы мындай деди: Билип ал, мен Жүйүт уруусундагы Хурдун уулу, Уринин уулу Бетселелдин так өзүн дайындадым. Мен аны Кудайдын рухуна толтурдум. Ага даанышмандык, түшүнүк, билгичтик жана ар кандай өнөр бердим. Мен аны алтындан, күмүштөн, жезден буюм жасаган зергердикке, таш кесип орноткон, жыгач кыйып сомдогон, бардык ишти жасай билген өнөргө үйрөттүм. Мен ага Дан уруусундагы Акисамак уулу Алыяпты жардамчы кылып дайындадым. Ар бир акылдуу адамдын жүрөгүнө акылмандык салам. Ошондо алар мен сага буйругандын бардыгын жасашат. Алар жыйын чатырын, келишим сандыгын жана анын капкагын, жыйын чатырынын бардык идиштерин, үстөлдү жана анын үстүндө коюлуучу идиштерди таза алтындан, чырактан жана анын бардык куралдарын жасашат. Ошондой эле жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү жайды, курмандык бүтүндөй өрттөлчү жайды, анын бардык куралдарын, жуунгучту жана анын таканчыгын, кызматчылардын ыйык кызмат кыларда кие турган кийимдерин, ыйык кызмат кылуучу Арундун ыйык кийимдерин, анын уулдарынын кийимдерин, ыйык жай үчүн майлоочу май жана түтөтүү үчүн жыпар-жыттуу аралашма жасашсын. Алар мына ушулардын бардыгын мен сага буйругандай жасашсын. Теңир Мусага дагы мындай деди: Исраил уулдарына мындай деп айт: Менин ишемби күнүмдү сактагыла, анткени ал күн силерди ыйык эл кылган Теңириңер мен экенимди билип жүрүүңөр үчүн, мени менен силердин жана укум-тукумуңардын ортосунда белги болгон күн. Ишемби күндү сактагыла, анткени ал силер үчүн ыйык. Ким аны сактабаса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ким ошол күнү жумуш кылса, ал өз элинин арасынан жок кылынсын. 6 күн иш кылышсын. Ал эми 7-нчи күн Теңирге арналган эс алуучу ишемби күн. Ким ишемби күнү иш кылса, ал өлүм жазасына тартылсын. Исраил уулдары ишемби күндү ыйык сактасын. Түбөлүк осуят катары алардын укум-тукуму ишемби күндү майрамдасын. Бул мени менен Исраил уулдарынын ортосундагы түбөлүк белги. Анткени Теңир 6 күндө асман менен жерди жараткан. Ал эми 7-нчи күнү эс алган. Кудай Муса менен Синай тоосунда сүйлөшүп бүткөндөн кийин ага мыйзам жазылган 2 лоокту берди. Ал таш лоокторго Кудай өз колу менен жазган. 10 бөлүм. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Ким койгороого эшиктен кирбей башка жагынан кирсе, ал ууру жана каракчы. Ал эми ким эшиктен кирсе, ал койчу. Кароолчу ага эшикти ачып берет. Койлор анын үнүн угушат. Ал өзүнүн койлорун атынан чакырат, аларды тышка чыгарат. Ал өзүнүн койлорун тышка чыгаргандан кийин алардын алдында басат. Ал эми койлору анын артынан ээрчишет. Анткени алар анын үнүн таанышат. Чоочун кишини ээрчишпейт, андан качышат, анткени анын үнүн таанышпайт. Иса айтып берген бул үлгү насаат аңгеменин маанисин алар түшүнүшкөн жок. Ошондо Иса аларга дагы мындай деди: Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Мен койлор кире турган эшикмин. Менден мурун келгендердин баары ууру жана каракчы, бирок койлор аларды угушкан жок. Мен эшикмин. Ким мен аркылуу кирсе, ал куткарылат. Кирет, чыгат жана жайыт табат. Ууру уурдоо, өлтүрүү жана жок кылуу үчүн гана келет. Мен адамдардын өмүргө, ашып ташыган өмүргө ээ болуш үчүн келдим. Мен жакшы кайтаруучумун. Жакшы кайтаруучу койлор үчүн өз жанын берет. Жалчы болсо койчу эмес, анткени койлор аныкы эмес. Ал карышкырдын келе жатканын көргөндө койлорду таштай качат. Карышкыр койлорго тийип, аларды туш тарапка чачыратат. Жалчы болсо качып кетет, анткени ал жалчы койлорго кайдыгер мамиле кылат. Мен жакшы кайтаруучумун. Мен өзүмдүн койлорумду билем. Атам мени, мен атамды билгендей эле койлорум да мени билет. Койлорум үчүн мен өз жанымды берем. Менин бул короодогу койлордон башка да койлорум бар. Мен аларды да алып келүүм керек. Алар да менин үнүмдү угушат. Ошондо бир короогой, бир койчу болот. Мен өз жанымды беремин. Ошон үчүн атам мени жакшы көрөт. Мен өз жанымды кайра алуу үчүн беремин. Менден аны эч ким тартып албайт. Мен аны өзүм берем. Аны берүүгө жана кайра алууга бийлигим бар. Бул осуятты мен атамдан алгам. Ушул сөздөн улам жүйүттөрдүн ортосунда талаш чыкты. Алардын көпчүлүгү анын ичинде жин бар, акыл ордунда эмес, аны эмнеге угуп жатасыңар дешти. Кээ бирөөлөрү бул жин тийген адамдын сөзү эмес, жин сокурлардын көзүн ача алмак беле дешти. Ошол убакта Иерусалимде ибадаткананы ыйыктоо майрамы болуп жаткан. Кыш мезгили эле. Иса ибадаткананын чыгыш тарабындагы Сулайман үйүнүн кире беришинде басып жүргөндө жүйүттөр аны курчап алып, качанкыга чейин башыбызды маң кыласың? Машаяк болсоң айтпайсыңбы чыгын дешти. Иса аларга мындай деп жооп берди: Мен силерге айттым, бирок силер ишенбей жатасыңар. Атамдын атынан кылып жаткан иштерим мен жөнүндө күбөлөндүрүп жатпайбы? Бирок силер ишенбей жатасыңар, анткени менин койлорум эмессиңер. Мен муну силерге айткам.
Менин койлорум менин үнүмдү угушат. Мен аларды тааныйм, алар мени ээрчишет. Мен аларга түбөлүк өмүр берем. Алар эч качан өлүшпөйт. Аларды менин колумдан эч ким тартып ала албайт. Аларды мага берген атам баарынан чоң. Аларды атамдын колунан эч ким тартып ала албайт. Мен жана атам бирбиз. Ошондо аны ташбаранга алуу үчүн жүйүттөр бул жолу да жерден таш алышты. Иса аларга: "Мен силердин көз алдыңарда атамдын атынан көп жакшы иштерди кылдым. Алардын кайсынысы үчүн мени ташбаранга алгыңар келип жатат?" деди. Жүйүттөр ага: "Жакшы иштериң үчүн эмес, Кудайга акарат келтиргендигиң үчүн, адам болуп туруп өзүңдү Кудай кылып жаткандыгың үчүн ташбаранга алганы жатабыз" деп жооп беришти. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Мыйзамыңарда мен силерге силер кудайларсыңар дедим деп жазылган эмеспи? Кудайдын сөзү кимдерге берилсе, ошолорду ал кудайлар деп атап жатса, ыйык жазуу өзгүчүн жоготпойт. Атам тарабынан дайындалып бул дүйнөгө жиберилген мен Кудайдын уулумун дегеним үчүн Кудайга акарат келтирип жатасың дейсиңерби? Эгерде мен атамдын иштерин кылбай жатсам, анда мага ишенбей эле койгула. Эгерде кылып жатсам, мага ишенбесеңер да кылган иштериме ишенгиле. Ошондо атанын менин ичимде, мен атанын ичинде экенимди билип, ишенип каласыңар." Ошондо алар Исаны кайрадан кармап алмакчы болушту, бирок ал карматкан жок. Иса кайрадан Иордан дарыясынын наркы өзүнө, мурун жакан элди сууга чөмүлдүрүп жүргөн жерге барып, ошол жерде калып калды. Ага көп адамдар келишип, жакан эч кандай керемет көрсөткөн эмес, бирок анын бул адам жөнүндө айткандарынын баары чындык экен дешти. Ошентип ал жерден ага көптөгөн адамдар ишенип калышты. 7-бөлүм. Уулум, менин сөздөрүмдү сакта, осуяттарымды катып ал. Менин осуяттарымды сакта жана жаша. Менин акыл насааттарымды көзүңдүн карегиндей сакта. Аларды колуңа байлап ал, жүрөгүңдүн улоокторуна жазып ал. Акылмандыкка: "Сен менин карындашымсың" де. Акылга: "Сен менин бир тууганымсың" де. Булар сени башка бирөөнүн аялынан, жылуу сүйлөгөн бөтөн аялдан сактайт. Бир күнү мен үйүмдүн терезесинен тордон карап турдум. Ошондо тажрыйбасыз жаштар арасынан акылсыз жаш уланды көрүп калдым. Ал бузулган аял турган бурчтун жанындагы аянттан өтүп, ошол аялдын үйүнө барчу жолдо бара жатты. Ал убак күн батып, күйгүм кирип, караңгы боло баштаган убак эле. Мына ошондо анын алдынан бузулган аялдын кийимин кийген, амалкөй, чуулгандуу, жүгөнсүз бир аял чыкты. Ал үйүндө турбайт. Ал бирде көчөдө, бирде аянтта, ар кайсы бурчта туруп алып, тузак тартат. Ал жаш уланды кармап алып, өп, уялбастан ага мындай деди: "Мен тынчтык курмандыгын чалдым. Берген убадаларымды бүгүн аткардым. Ошондуктан сени тосуп чыктым. Сени издеп чыгып таап алдым. Гилемдерди, Мисирдин түркүн түстүү кездемелерин төшөп, төшөк салдым. Уктоочу бөлмөмдү Смирна, алой жана корица менен аңкытып койдум. Үйгө кир, таң атканча эркелешип, сүйүүгө рахаттанабыз. Анткени күйөөм үйдө жок, ал узак сапарга кеткен. Күмүшкө толгон капчыгын ала кеткен, үйгө ай толгон күнү келет." Ал жаш уланды көптөгөн жылуу сөздөр менен азгырып, жылуу жумшак сүйлөп бийлеп алды. Ошол замат жаш улан сойлаарын билбеген өгүздөй болуп, боорун жебетешип кетээрин, атылаарын билбеген бугудай болуп, аялдын артынан жөнөдү. Ал куштай болуп торго жулунат, тор анын өлүм үчүн жайылганын билбейт. Ошентип, балдарым, мага кулак салгыла. Менин сөздөрүмө көңүл бургула. Жүрөгүң ал аялдын жолуна бурулбасын, анын жолуна түшүп адашпагын. Анткени ал аял далайларды жарадар кылып кулаткан, көптөгөн күчтүү адамдар ал аялдын колунан өлүшкөн. Анын үйү өлүмдүн ички бөлмөлөрүнө чүрө турган, өлгөндөр жаткан жайга алып барчу жол. 6-бөлүм. Бир туугандар, кандайдыр бир күнөө жасап айыбы ачылган адамды силер рухтун жетеги менен жашагандар момундук менен оң жолго салгыла. Бирок өзүңөрдө азгырылып кетпеш үчүн сак болгула. Бири-бириңердин кыйынчылыгыңарды көтөргүлө. Ошентип Машаяктын мыйзамын аткарасыңар. Анткени эгерде кимдир бирөө чынында эч ким эмес болуп туруп, өзүн жогору бааласа, ал өзүн өзү алдайт. Ар ким өзүнүн ишин текшерсин. Ошондо ал башка бирөө тарабынан эмес, өзү тарабынан мактоого ээ болот. Анткени ар ким өз жүгүн өзү көтөрөт. Насаат алып жаткан адам колунда болгон нерсесин өзүнүн насаатчысы менен бөлүшсүн. Алданбагыла. Кудайшылдың болбойт, анткени адам эмнени сепсе, ошону орот. Себеби өзүнүн күнөөкөр табиятына сепкен адам күнөөкөр табиятынан чирий турган нерсени алат. Ал эми рухка сепкен адам рухтан түбөлүк өмүрдү алат. Жакшылык кылып жатып кейибейли, анткени алсырап калбасак өз учурунда жыйнап алабыз. Ошондуктан убакыт барда бардыгына, айрыкча ишенимибиз бирлерге жакшылык кылалы.
Карагылачы, мен өз колум менен чоң тамгалар менен жазып жатам. Адамдык табияты боюнча беделдүү болгусу келгендердин бардыгы машаяктын айкаш жыгач үчүн куугунтукка алынбоолору үчүн гана силерди сүннөткө отурууга мажбур кылып жатышат. Анткени сүннөткө отургузулгандардын өздөрү да мыйзамды аткарышпайт. Бирок алар силердин денеңер менен мактаныш үчүн силердин сүннөткө отургузулушуңарды каалап жатышат. Мен болсо Теңирибиз Иса Машаяктын айкаш жыгачынан башка эч нерсе менен мактангым келбейт. Мен бул дүйнө үчүн, бул дүйнө мен үчүн айкаш жыгачка кадалган. Анткени Машаяк Иса жолунда сүннөткө отургузулуу же сүннөткө отургузулбоо маанилүү эмес, жаңадан маанилүү. Ушул эреже боюнча жашагандардын бардыгына жана Кудайдын Ысрайыл элине Кудай тынчтыгын берип, ырайымын төгө берсин. Мындан ары эч ким мага кыйынчылык келтирбесин. Анткени мен Теңир Исанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм. Бир туугандар, биздин Теңирибиз Иса Машаяктын ырайымы силердин рухуңар менен бирге болсун. Амин.